Урматтуу замандаштар, холистикалык медицина. Биз сүйлөшкөнбүз мурда холистикалык медицина, анын ичинде рукуя, чөптөн жасалган дарылар, хижама жана психологиялык жардам. Мына ушул ыкманын ичинен бүгүн биз рукуя жана психология жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошо бейтап келгенде аны холистикалык жол менен кароо. Холистикалык деген толук бир гана бир чет денесин же оорусун карабай, аны толук кароо. Ошо холистикада рух менен денени чогуу карап, бул рух менен дененин гармониясын карайбыз. Аны бизде медицинада психофизиология дейт. Же болбосо экинчи түрү денени караганда физиология, адамдын физиологиясы, денеси деп аталат. Кайсы бир психикалык жабыркаган бейтапты аны суроо ыкмасы менен психофизиологиясын табыш үчүн суроо ыкмасы. Аны бир кайсы бир анализ менен аныктабайт. Аны эмне болдуң эле, кандай жүрүм туруң, уктаганың кандай, өзүң кыялың кандай, эмнеден чочудуң эле, эмнеден коркуп калдың эле деген суроолор менен диагноз койгону мына ошо психофизиология. Псих деген сөз ошо рух деп, бул грек тилинен атылган рух деп аталат. Башка бир айтуулардын караганда бул психофизиологияны түшүндүрүш үчүн аны аура деп коюшот, биополе деп коет, кандай бир бүгүнкү аппараттар менен текшерип, ага кандай бир таасир кылууда, аны медитация, гипноз, же болбосо жана матраны окуу деген ыкмалар менен таасир кылганга аракет кылып атканын көрүп атабыз. А бизде рух деп билебиз, жан. Ага таасир кылганда Куран окуу. Мына ушул жерде рух эмоциялардан турат. Ал эмоциялар жүрөккө жайгашат. Мен кыскача түшүндүргөндө биздин кыргызда деле бул белгилүү. Кайсы бир сезимди жүрөгүм сезип турат, жүрөгүм бүкүттүкү болуп турат. Орустарда чисто сердечное признание деп айткан унугабыз, всем сердцем. Дүйнө жүзүндө дегеле мындай жүрөктү тартып алып, фуф дегенин көрүп атабыз. Каерде уктук эле, көрдүк эле, ичегисин чууруп туруп фуф дегенин. Мынакей адамдын фитраты ушул жерде турат, бардыгы билет ошол жүрөктө жайгашканы. Мына ушул дегерегинде биз толугураак сүйлөшөбүз. Дагы силерге жакыныраак, толугураак түшүндүрүүдө биз ал рухка, жанга Куран окуу менен таасир кылабыз дедик. Ал кандай таасир? Мисалы, биз билебиз, сууга кандай бир жакшы сөз айтса, же жаман сөз айтса, ал ошондой маалыматты чогултуу, памяти бар деп айтып келет. Ал далилденген. Мынакей Масара Эмото деген окумушту бул тууралуу керек болсо Нобель сыйлыгын алган. Кайсы бир сууга жакшы сөздөрдү айтса, анын кристалл жагынан же кандай бир таасир жагынан жакшы сөз айтылган сууну кайсы бир гүлгө куйса жакшы өсүп кетет экен, жаман сөз айтылган сууга гүлгө куйса ал гүл куурап калат экен. Керек болсо жана кристаллизация жагынан да караганда жакшы сөз айтылгандар жакшы кристаллизация болуп, жаман сөз айтылгандар албетте жаман кристаллизация болгонуна бүгүнкү аныктама бар экенин баарыбыз толук билебиз. Керек болсо ал япондук окумуш бисмилла деген сөздү сууга айтып туруп, аны да текшергенде эң сонун кристаллизация болгонун аныктаган. Эми биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не деген? Жакшы сөз эмне? Ал Аллахтын сөзү, ал Куран. Биз адамзат баарыбыз билебиз, 80% ашык суудан турабыз. Мына ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: же жакшы сөз сүйлө, же унчукпа деген. Мына ошон үчүн бизде рукуя ыкмасында Куран окуйбуз. Куран окуу менен кандай деген сонун супер таасирлерди көрүп атабыз. Уктабагандар уктап калып атат, кыжалат болгондор кыжалат болбой, бирде кан басымы көтөрүлүп түшүп кеткендер, же болбосо жанагындай суук болуп те үшүп кеткендер, бир нерседен коркуп чоочуганда кандай сонун таасир болуп бүгүнкү күнү биз ушул ыкма менен дарылап атканыбызды өзүбүз мынакей практика жүзүндө көрүп, бейтаптарда көрүп атканын бул факт. Андан тышкары биз бейтапка дагы айтып атканыбыз
Эмне бул эмоция болуп аткандан кийин биз айтып кеттик. Эмоция эки түргө бөлүнөт. Жаман эмоция, жакшы эмоция. Жанагындай ачуусу келүү, кардануу, ачуулануу, көрө албаштык деген оорулуга алып келет деп айтып кеттик. Биз мынакей психологиялык жардамда тескерисинен позитивдик жактын үйрөтөбүз, чакырабыз, мотивация беребиз. Аларга жакшы эмоция, сүйүү, жакшы көрүү, кечиримдүү деген эмоцияга чакырып үйрөтүп, мына ар бир бетап менен ушундай иштеп, Аллахтын кудурети менен жакшы эң сонун көрсөткүчтөр менен биз интегративдик сеннамет медицинасы иш жүргүзүп атабыз. Жакшы туруңуздар. Ассаламу алейкум.